АПК коомдук фондунун социалдык долбоорлору 2020. Кыргызстандагы коронавирус пандемиясынын коркунучу биздин фондду турмуштук оор кырдаалда өлкөбүзгө жардам берүү үчүн чечкиндүү чараларды көрүүгө түрттү. Быйылкы жылы биздин фонд 9 социалдык долбоорду ишке ашырды. Биздин жардамдын жалпы бюджети 20 миллионго жакын сомду түздү. Биздин жардамдан 7000ден ашуун адам пайдаланды. COVID-19 социалдык долбоору, массалык лабораториялык диагностика. Бул долбоордун жалпы наркы 8 миллион 94 миң сомду түздү. Пандемиянын коркунучу каптаган учурда 2020 жылдын март айында биздин өлкөдө коронавирустук инфекцияны ПЦР менен массалык лабораториялык диагностикалоо зарылдыгы келип чыккан. Бул долбоорду ишке ашырууну Банецкий лабораториялары жеке диагностикалык компаниясы өз мойнуна алган. Фонддун башкы демөөрчүсү М-Булак компаниясы жана жеке донордун жардамы менен биргеликте 8 миллион сомдон ашык каражат бөлүндү. Grintech Group бизнес компаниясы 40 миң сом каражат бөлдү. Алынган каражаттардын ичинен 6,5 миллион сомго жакыны тесттерди сатып алууга жана 1,5 миллион сомго жакын акча жеке коргонуу каражаттарына жумшалган. Жашоо үчүн азык-түлүк. Россиядагы мигранттарга жардам. 2020 жылдын май айында карантиндик жана өзүн-өзү изоляциялоо шарттарында Россиядагы биздин мигранттар акча табуу мүмкүнчүлүгүн жоготуп, өз мекендеринен тышкары турмуштук оор кырдаалда калышты. Автоматташтырылган онлайн платформабыз бар болгондуктан, биз чет жактагы мекендештердин тагдырына кайдыгер карабаган жарандык донорлордун ыктыярдуу элдик фондулар коллекциясын ачтык. Bir ayda чогултулган кайрымдуулук жардамы Москвадагы Закят кайрымдуулук фондуна 100дөн ашуун мигранттарга жардам көрсөтүү үчүн которулду. Бул долбоорго чогулган жалпы сумма 150 миң сомдон ашуун каражатты түзөт. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын клиникасы пандемия менен күрөшүүгө жардам. 2020 жылдын июль айындагы оор эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен биздин фонд Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы жана М-Булак компаниясы менен биргеликте COVID-19 менен ооруган адамдарды дарылоо үчүн убактылуу клиника ачуу боюнча меморандумга кол койду. Биздин фонд бир нече ыкчам тапшырмаларды, анын ичинде кайрымдуулук каражаттарын чогултууну өз мойнуна алган. 2 айдын ичинде 11 миллион сомго жакын элден каражаттар топтолду. Бул долбоорго тартылган кайрымдуулуктун суммасы 10 миллион сомдон ашык. Атамекендик бизнесмендер жана ишкерлер, коомдук ишмерлер жана белгилүү адамдар, жарандык активисттер жана Кыргызстандын жана башка мамлекеттердин камкор тургундары жашоо үчүн күрөштө бетме-бет кездешкен дарыгерлерге жана бейтаптарга тилектеш экендигин билдиришти. Чогулган каражатка биздин өнөктөшүбүз Темир Лек фармацевтикалык компаниясы менен биргеликте 12 миңден ашуун дары-дармектер сатылып алынды. Алар республиканын бардык аймактарына жардамга муктаж бейтаптарга бекер берилди. Дары-дармектерди сатып алуу жана жеткирүү боюнча жалпы сумма 5 миллион сомдон ашты. Дарыгерлердин, медайымдардын, ординаторлордун жана студенттердин эмоционалдык күчүн калыбына келтирүү үчүн биз Ысык көлдүн жээгинде акысыз ден соолук майрамын уюштурдук. Эс алуучулар жаратылыш койнунда эс алышты. Жана ошондой эле Бабур Төлбаевдин насаатчылар мектебинен позитивдүү маанайга ээ болушту. Бул иш-чарага жалпы чыгымдар 350 миң сомдон ашуун каражат жумшалды. Медициналык академиянын убактылуу ооруканасынын ишинин жыйынтыгы боюнча бардык кызматкерлердин эмгегине ыраазычылык катары биздин фонд 145 дарыгерге 4 миллион сомго жакын акчалай сыйлыктарды тапшырды. COVID-19 онлайн вебинарлары, дарыгерлер үчүн маалыматтык колдоо. Бул иш-чаранын жалпы баасы коронавирус инфекциясын дарылоо боюнча онлайн консультацияларга кеткен эл аралык эксперттердин интеллектуалдык эмгегин жана жеке убактысын камтыйт. Биз дарыгерлерибизге маалыматтык колдоо көрсөтүү максатында Норвегиядан келген фармакология жана фармакотерапия жаатындагы эл аралык эксперт доктор Юрий Киселевду чакырдык. Ар кандай адистиктеги дарыгерлердин катышуусу менен өткөн биринчи онлайн жолугушууда дарыгер COVID-19 менен ооруган адамдарга дары-дармектерди сарамжалдуу пайдалануу үчүн чет элдик сунуштар боюнча билдирүү жасады. Экинчи вебинар Норвегиялык Россиялык долбоордун эксперти, антибиотик боюнча адис доктор Ирина Старикова менен биргеликте коронавирус менен ооруган улгайган бейтаптарды дарылоо боюнча өткөрүлдү.
Эл аралык эксперттердин бардык иштери жана пандемияга каршы күрөшүү учурунда Кыргызстандын медициналык коомчулугуна колдоо көрсөтүү иретинде акысыз жасалды. Өлкөдөгү эпидемиологиялык оор кырдаалга карабастан, биз башталган социалдык долбоорлорду аягына чейин чыгардык. 3-чү кадам. Долбоордун аякташы. Баткен облусунун Көктал айылынын тургундары ичүүчү таза сууга түздөн түз ээ болушту. Жергиликтүү ыктыярчылар жана айыл өкмөт суу түтүктөрүн алмаштырып, суу сактагычты оңдоп беришти. Биздин фонд 200 миң сомдон ашык суммага керектүү материал менен камсыз кылды. Чүй облусунун Жаңы Жер айылындагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер жана жетим балдар борборунан түшкөн арызга бир нече спорттук аянтчыга бир нече шаймандарды орнотуп берүү өтүнүчү камтылган. Аймакты изилдеп чыккандан кийин спорт аянтчасын оңдоодон тышкары кошумча үстү жабык беседканы орнотуп, аймактын тосмосун алмаштыруу чечими кабыл алынды. Натыйжада бул объект боюнча чыгымдардын наркы 250 миң сомду түздү. Нарын облусунун Ат башы айылындагы бала бакчанын тарбиялануучулары жылытылган дааратканага муктаж болушкан. Керектүү курулуш материалдарын сатып алууга биздин фонд 200 миң сомдон ашык акча бөлдү. Биргелешкен аракеттердин аркасында азыр мектеп жашына чейинки балдар үчүн имараттын ичинде бардык керектүү санитардык гигиеналык шарттар түзүлдү. Башкача жашоону башта. Долбоордун аякташы. Көзү азиздерди адаптациялоо боюнча социалдык долбоор 2019 жылы башталган. Биринчи топ 6 айлык окуу курсун ийгиликтүү аяктап, анын натыйжасында 4 азиз бала ресторан бизнеси жана жолдомо кызматы жаатында ишке орношту. Азиздердин экинчи тобу 2020 жылдын январь айында окуй башташты. Экинчи топтун бюджети 80 миң сомду түзөт. Интенсивдүү программанын жана шыктанган студенттердин тырышчаактыгынын аркасында ошол эле жылы күзүндө мыкты окуган 5 студент тандалып алынып, Эм Булак маалымдама борборуна күндүзгү жумушка орнотушту. Бул долбоордун жалпы наркы 1 миллион 600 миң сомду түздү. Көз караштар социалдык долбоору. Азиздер үчүн китепкана. 2020 жылдын март айында башкы демөөрчү Эм Булак компаниясынын каржылык колдоосу менен биздин фонд азиз балдар үчүн жаңы демилгени жактырды. Жыл сайын өткөрүлүүчү долбоордун алкагында ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын жалпы билим берүү жана инсандык өнүгүүсү үчүн атайын китепкана түзүлөт. Биздин өнөктөшүбүз Кыргыз Азиздер Федерациясы менен биргеликте Брайль шрифти менен 600 китеп үчүн уникалдуу китепкана фондун түзүп жатабыз. Быйыл жалпы чыгымдар болжол менен 1,5 миллион сомду түздү. Урматтуу биздин жарандар, АПК фонду кайрымдуулук жана мекенибиздин өнүгүү темасына жакын ар бир адамга чын жүрөктөн чыккан урматыбызды билдирет жана терең таазим кылат. Сиздердин боорукердигиңиздер, шыктандыруучу жалындуу жүрөктөрүңүздөр, Кыргызстандын коомдук турмушуна чын жүрөктөн кошкон салымыңыздар бизди мындан ары дагы жакшы иштерди жасоого үндөйт. Элге мээрим менен АПК фонду.